зомбулукка каршыбыз. Баткен шаарында бүгүн зордук зомбулукка каршы жөө жүрүш өттү. Шаардык бийлик үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу комитети укук коргоо органдары активдүү жарандар менен биргеликте уюштурган бул акция коомдун үй бүлөлүк жана гендердик зомбулукка каршы аракеттерин жогорулатуу, аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу максатын көздөйт. Бул иш-чаранын максаты эле ушул акыркы күндөрдө жаш жетилек өспүрүмдөргө анан не только жаш эле зордук зомбулуктун көбөйгөнүнө байланыштуу ушулардын алдын алуу, ошолорго бөгөт коюу максатында ушул иш-чараларды уюштуруп жатабыз. Ошо акыркы убактарда ошо жалпы эле Кыргызстандагы ичинде бизде Баткен шаарында дагы ошо зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөр, кээде балдар, ошондой эле аялдар, келиндер кабылган дагы билинүүдө. Мына ушунун аркагында биздин Баткен шаарында дагы ошо үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын алдын алуу комитети түзүлүп, бүгүнкү күндө өзүнүн ишин баштап ушу иштеп келүүдө. Шаардык милициянын маалыматына караганда, быйыл облус борборунда өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук учуру катталган жок. Бирок үй бүлөлүк зомбулуктун 13 учуру болгон. Бүгүнкү күндө ошол толтурулган охранный ордер бузулган жок, кайталанып охранный ордер толтурулган эмес. Бул жалпы эле мындай коомчулуктун кайдыгер мамиле жасабай, жыйынтыгынын негизде бүгүнкү зордук зомбулук боюнча мындай айтканда иш-аракеттер алгылыктуу иштер жүрдү десем болот. Жөө жүрүшкө катышкан окуучулар менен студенттер зордук зомбулукту болтурбоо ураанын көтөрүштү. Бул коллежде мындай иш-чаралар дайыма эле болуп турат, алдын ала түшүндүрүү иштери болот, ички иштер бөлүмдөрүнөн келет. Мына медресенин устаздарын чакырабыз, устазалардын ушундай иш-чаралар дайыма бизде болуп турат. Бүгүн дагы иш-чарага бардык студенттерди алып келдик. Бул жөнүндө көп маалыматтар бар бизде. Жана бизде зордук зомбулуксуз биз бактылуу боло алабыз. Жаштардын колунда келечек. Биз зордук зомбулукка каршыбыз. Каршыбыз. Тилекке каршы жүрөк титиретип, адам үшүн алган зордук зомбулуктар быйыл Баткен облусунун аймагында да болду. Мындан 3 ай мурда Кадамжай районунда 14 жашар кыз зомбулуктун курмандыгы болгон. Бул үрөө учурган окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, зордук зомбулукка каршы чараларды күчөтүү зарылдыгын айгинеледи. Сезимай Жураева, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.